Бүгүнкү күндө биз канча болду бир айдан бери эле ушул темадан алыс кете албай, өкмөт деле, депутаттар деле, эл арасы деле Турцияда каза болгон Саймати деген жарандын, уйгур жаранынан. Бул ошол Турцияда каза болду бул жаран, ошол жерден кылмышкерлерди кармашты. Ошол башка өлкөдө болгон нерсеге ошол өлкөнүн мыйзамы менен иштегендер өздөрү кылмышкерден сурап тактап ким өлтүргөнүн, эмне кылгандыгын билип, андан кийин биздин Кыргызстан менен бир алар алака түзүп, Кыргызстан менен да байланышы бар экен деш керек эле. Ага карабастан ал киши биз өлө электе канча нерсени айттык, өлгөндөн кийин деле башка жумушубуз жукпаштан эле кечке эле ошо Саймаитинин үстүнөн иштеп, атайын комиссияларды түзүп ушундай иштеп жатабыз да. Ушунун кереги бар беле бизге? Ушундай болобу? Мисалы үчүн бизде деле канча чет жактык жарандар каза болуп калып атат, алардын деле кылмышкер экени билинип атат. Бирок карасаң башка мамлекеттер мынчалык көп деңгээлде тема көтөрүшпөйт бул жөнүндө. Бизге кереги бар беле ушул жарандын өлүмүнүн айланасында ушунча саясат жүргүзүш? Жок, азыр Саймаитинин өлүмүн ушул ойдон мындай билмексенге салып, аны жаап коюу мүмкүн эмес. Саймаитинин өлүмү бул акыры жүрүп чоң чатактарга мындай керек болсо эл аралык бир кандайдыр бир териштирүүлөргө алып келет. Ошондуктан биз биринчи өзүбүз инициативаны көтөрүп, Саймаитинин өлүмү баары бир ушул анын иш аракети Кыргызстанда болуп аткан жанагындай мыйзамсыз акчаларды, каракчылар деп коет да, мындай черный нятмытый дейт. Ошолорду которгон боюнча биз реакция кылып, мына биз демократиялык мамлекет болсок эгерде биз жанагындай мафиялар менен күрөшө турган мындай мамлекет болсок, өзүбүз айтып жүргөндөй, анда биз тескерисинче журналисттер, жарандык коом, мындай ачык айкындуулукту талап кылган, калыстыкты талап кылган инсандар, күчтөр ушул идеяны колдошубуз керек. Саймаитинин өлүмү боюнча биз өзүбүз парламент, МВД, күч органдар азыр группа түзүп иштеп атпайбы? Биз ушул иштерди аягына чейин чыгарып, элге болгон маалыматты беришип коюш керек. Ошондо жана ушак, ар кандай деп атпайсыңар, ошонун баардыгы өзүнүн ордуна келет. Биз баардыгын документтер боюнча ал ким эле, эмнеге келди эле, канча жыл жүрдү эле, кимдер коркутту эле, кимдер менен мамилеси бар эле, ал кайсы акчаларды которуп жүрдү эле, акырында кимдер менен урушту эле, кимдин акчасын жанагы алып кетип барат, аэропорттон өлтүрүп атпайбы? Мына биздин ал башка мамлекет, биздин аэропорттон ошо 1,5 миллион долларын тоноп кетишти деп, мына өлтүрдү деп МВД айтып атат. Ошол Саймати башында турган деп. Мына ошонун баарын иликтеп биз кылмыштуулук менен болгондо да бул эл аралык кылмыштуулук, жана международный синдикат деп коет. Биз булар менен болгон аеосуз күрөштү жүргүзүп, ачык айкындуулукту элге айтып коюшубуз керек. Айтып беришибиз керек, Маегиңизге чоң рахмат, Алмамбет мырза. Эми чындыгында эле жанагы сиз жогоруда айтып кеткендей, бүгүнкү күндө элге ушул бирөөнү жамандап, же болбосо бир кемчилигин айтсаң, абдан тыңша угуп, эмне болуп атат деп баары эле кулак туруп калды. Эми сиз мүмкүн калп айтпай аткандырсыз, сиз ошол жерде жүрөсүз, баары менен чогуу билесиз эмне болуп жатканын. Негизи эле кыргызда жакшы сөз бар, вазир жакшы, хан жакшы деп. Бүгүн сиз жогоруда айтып кеткен өкмөт бир жакшы нукка салып иштеп кетсе, мүмкүн бул деле биздин өлкө башчысына абдан чоң жардам болмок. Мындан ары дагы өз пикириңизди биздин көрүүчүлөргө келип билдирип туруңуз.